Биз бүгүн Залкар инженеринг курулуш компаниясынын жетекчиси Нурлан Нуржанович Канаев менен жаңы курулуш объектинин берилүүсүнө баратабыз. Бүгүн сиз үчүн кандай күн? Бүгүн аябай бир жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Анткени бүгүн мен ушу биздин жашоочуларга ачкычты берип ошого баратабыз. Анан мындай аябай жакшы настроениеде болот. Бул мындай күндөр кээ бирде эле болот. Анан ошон үчүн баягы мындай жакшы аябай жакшы настроение болот. Элге ачкыч берип, ошо элдерге бүгүн куттуктоосумду айтып, жакшы сөздөрдү айтканга мындай жакшы шарт түзүлүп атат. Ушундай жакшы маанайда өзүңүздүн биринчи үйүңүздүн биринчи ачкычын алганыңыз эсиңизге келдиби? Жакшы суроо аябай. Мен сиз айтсаңыз эстеп кеттим. Биринчи алган батирим бул 95-жылы болсо керек. Ошондо мындай возможность азыркы күндөй мына жок болчу да. Анткени ошол убактарда бир 100% акчаңды төлөп, анан ачкычты алчык, үйдү да алчык. Азыр мындай жок. Азыр возможностьтор көбүрөөк да. Анткени баягы кичинекей бир баягы буюм болсо да, машинең болсо да, ошону берип, биринчи баягы взносунду төлөп, анан жана рассрочка менен төлөп, квартира болуп калгандар көп болуп атат да. Азыр шарт жакшы түзүлгөн. Демек, үйлөрдүн баасы эле өспөй, үй алуунун шарттары да көбөйгөн экен да азыр. Шарттар азыр көп да. Анткени баягы бурун деген бизнесте азыраак болчу да, возможность азыраак болчу ушундай акча тап. Азыр эми баягы мындай жалкоо болбосоң, көбүрөөк иштесең, мындай возможность да көп болот экен. Анан квартира алганга билинбей эле 1-2 жыл болобу, 3 жылдын ичинде квартира болуп калгандар да жакшы көп болуп атат да. Ушул күнгө силерди баарыңарды келип ачык алып атканыңарга биринчи келгениңерге рахмат. Экинчисинен куттуктайм силерди. Аман асен болгула. Квартира алганыңар кут болсун. Ден соолукта болобуз, баарыбызга ушундай үйлөргө возможность көп болсун. Мен сала берейин, силер ала бериңер. Бу жигит жөнүндө айтып коеюн. Кося, поздравляйте. Спасибо. На русском, да? Бу жигит за нами ходит, где мы строимся. И квартираны алып турат, так всегда. Да? Вот за нами ходит. Каяка салсам, ошону алат да, анан тиги Акунбаевден алган, бүгүн бияктан да алды квартиранан. Личный суу өзүмдө берип коеюн дегем да. Спасибо тебе, поздравляю. Спасибо, спасибо. Поздравляю. Спасибо за доверие. Спасибо за сроки. Не, команде спасибо, значит. Да. Сиздин жеке оюңуз боюнча ар бир адам, ар бир үй бүлө өзүнүн үйүнө ээ болушу эмне үчүн мынчалык маанилүү? Бүгүнкү күндө мындай жанагындай квартира алганга шарттар көп болуп атпайбы? Азыр баягы биринчиден өзү квартира алып, жана мен айтып кеткендей рассрочка болобу, өзүң баягы жеке квартираң болгонго шарт аз көбүрөөк да. Анан эмнеге аны айтканым, сиздин сурооңузга мындай да, тиги биз бүгүн квартиранын вопросубузду биринчи чечип коюшубуз керек да. Квартира болобу, машина болобу, андан кийин ошого жараша баягы кийин развивать этиргенге образование болобу, жанагы бизнеске болобу, ушу биз баягы квартиранын вопросун чечип койсок, көп шарт түзүлөт эле да, өзүгө да, баягы будущийге да, жана балдарга, жаштарга да түзүлөт эле көп ушундай возможностьтор да. Ошон үчүн баягы квартиранын вопросу это я бүгүнкү считаю, что аябай мындай важный да, для мындай азыркы поколениеде, азыркы жашоого. Жанагындай баягы Европада сдавать этип квартираларды, баягы сдавать этип баягы үйүн жашаган, иштеп аткан жерине квартираны баягы алып, аренда алганды ал деле баягы туура эмес көрөм да. Анткени ошонун жанында болобу, ал жумуш бүгүн ошол жерде бар, эртеси башка жакка көчүп кетесиз. Өзүнүн квартирасын алганы жакшы, анан маанилүү. Негизи өзүңүз ушу курулуш бизнесине кантип келип калдыңыз эле? Эми курулуш келгениме мындай ойлосом, жана школдон бери бирибизге баягы жардам берип, баягы бирөөнө бир фундамент салып берип, ошондой бирөөсүнө баягы гараж салып берип, ушундай жардам берип, ошо көп, ошондон бери эле строительство курулушта жүрүп жүрмүн да. Мындай ойлосомчу, ошондон бери баягы биз строительный компаниясы бүгүнкү күндө 20 жылдан ашып калды. Ошондо баягы жарым жашоомду деле уже строительствого берип коюптурбуз да. Анан ошондо баягы мен айтканда школдон баштап, анан беркиге ошокто биз анда бир заправкада салганбыз, өзүм ошондо салып
Андан кийин мындай жанагы колесо обозрения чоң бир көлдүн жээгинде салганбыз. Ошентип келип бүгүнкү күндө мына азыр ойлосом ушул келип Бишкектен көп курулуш компаниясы менен жарышып, керек болсо жарышып, ошо менен бүгүн салып элдерге мына ачкыч бергенге күнгө бир жакшы күндөргө болуп келатам да. Ошого бир мындай өзүмө да сүйүнүп болуп мындай строительный компанияга келгениме 20 жылда болбосо деле 20 жылын ошо көбүн берип койду. Ушул компанияга чоң рахмат, ыраазычылык, өнүгүп өсө беришсин, ушундай кыргыздын элине ушундай көп үйлөр сала берсин. Биз чоң ыраазычылык билдирип атабыз, чоң рахмат. Балам алдык эле ушу жактан тойлор эле болуп, жакшылык болуп турсун. Ак жолтой үй болсун ушу үйүбүз. Өзүңүз айткандай силер сала бергиле, биз ала берели. Жакшы болду. Сиз ушу өзүңүздүн компанияңызда кандай баалуулуктарды карманганга аракет кыласыз ишиңизде? Строительный компаниясында бизде ушундай бир принципибиз бар. Бир үйдү баштасак, ошону аягына чейин чыгып, анан экинчи объектке өтөбүз да. Ошого принципке биз кармалабыз. Анткени бирөөнү бүтпөй башкага өтүп кеткенде же тиякта эмес, же биякта эмес болуп каласың да. Ошон үчүн биз баягы мамлекет бизге уруксат документтер бергенде ошондо баштайбыз. Анан ошол объектти бүтүрүп, эксплуатация өткөрүп, анан башка объектке өтөбүз да. Ошондой принциптерге кармалабыз да. Андан мына азыр бүгүнкү бараткан жерибизге биз деле бул участокко көбүрөөк бир 12 же 14 этаж үй салып коймокпуз да. Баягы азыр бирок элге мындай шартты туура түзүп бергенге аракет кылабыз. Ошон үчүн биз бир 10 этаж кылдык. Эмне үчүн 10 этаж? Анткени короосу да кененирээк болот, стоянка местосы да кенен болот. И мындай элге жашоого шарт да түзүлөт да. Ошондойго биз мындай аракет кылабыз да, чтобы кичинекей участокко баягы өйдө салгангандан эмес, а мындай шартты жакшылап түзүп, короолорун да карап, ошондойго аракет кылабыз да. Сиз үчүн ушу бизнесиңиздеги эң бир маанилүү, жакшы, шыктандыруучу учур кайсы? Эми баягы биз үйдү салып бүткөндөн кийин мындай бир өзүнчө бир жакшы күндөр да бул. Элге ачкыч бергенден кийин анан ошо элдер ошол жака келип биринчи ремонтун баштайт экен, анан свет күйөт экен терезелерде, андан кийин шторасын илет экен, анан ошол жерде балдар да төрөлөт экен. Жакшы күндөр, анан жакшы учур да болот экен да. Ушундай көрүп салынып аткан үйдүн ары бери өткөндө да мындай вдохновляющий мындай көп мындай для чувства болот экен да. Ошон үчүн баягы объектти бүтүрүп ошол эл жашаса аябай жакшы бир момент в жизни да, орусча айтканда.